Assalamu alaikum Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкер чабандестер. Биз бүгүн ноокаттабыз. Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Токтомат Зулпуев айылдык аймагынын Ташкороо айылында турабыз. Ташкороодон жакшы мына өзүңүздөр көрүп турган жоон жолпусунан келген чоң ат сатылат экен. Дамир чабандес маалыматты берет. Бизден алыстабай байкап туруңуздар, кандай ат болду туугандар. Чогуу болобуз. Мына ат минген чабандестерге сиздерден лайк болсун туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Дамир, ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Саламат, иштер жакшыбы? Жакшы өзүңүз. Атты сатууга койдуң буйруса? Атты сатууга койдук ака. Бул бою чоң жоон жолпусунан келген ат экен, Эми аттын маалыматын берчи, кичине мындайраак калысырактан турбасам. Жашынан баштайлы. Жазга 6. Жазга 6. 2 асый, 3 асый экенде жазга. Мына кабак кашыны жоон нерсе экен. Бул ат турган ат окшойт, мындай. Эми бастырганың эле тердегенине караганда. Эми басылды. Эми басылтабы? Пародасы кандай болду аттын эми? Бул Россиядан келген ака. Россиядан алып келингенби? Россиядан алып келинген экен. Бою канча чыгат аттын бою? Бою 170 чыгат ака. 70ке барат. Дене мүчөлөрү, көкүрөктөрү жайын экен ат, мындай өзү мойну узун экен, сууга аят экен. Россиядан алып келинген. Россиядан келинген. Дыйканчылык элеби? Дыйканчылык ака. 4 казыгы таза. Таза. Hiç емелери жок, мындай тартып коелу, дефек сыяктарыны мындай энчиге ат издегендерге бой бийик. Эми порода точный маалымат жок, кандай экен. Мына ылдыйга буруп коесуңбу, кичине сооруларына тартып коелу атын. 70ке барат дедиң, 70ке барат. Мына чатка аяктарында көрүңүздөр туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар, бою бийик. Токтот эми, Дамир. Бул улак көргөнбү ат, улакка салынганбы? Быйылкы несебине салына элек, былтыр салынган, 1-2 жол салынган. Былтыр салынган. Кирип чыгыштары кандай эми? Кирип чыгыштары жакшы. Жакшы кирип чыкканбы? Ооба. Быйыл мына немесине караганда минилбептир да, миниши дагы эле. Жеп эле жатат үйдө. Жеп эле. Жатат. Карап чапкан адам жок экенден да чапканы. Өзүбүз келгенибизге озун эле болду Россиядан келгенге. Азмаз акча керек болду ака. Сатыш керек. Сатыш керек. Палуанына бериш керек ээсине. Палуанга бериш керек да. Кабак кашы. Эч жеп ичинде адам ылгап эме бугабайт, Ылгаш жок. Тейип тиштеп дегендей жаман өнөр. Бергенди жейт. Эми муну суутуп чабыш керек экен, ошол экен. Азыр жемге тойгон окшойт. Мына териде чыгып турат жаныбар. Сооруларында көрүп турасыздар аттын. Ошондой бастырып мындай бурсаң, жакшылап байкаңыздар, 4 казыгыны чабып да көрсөтөбүз Кудай кааласа. Бул азыр качан Дамир, буну эми качантан бери кармайсың? Бул 3 жыл ашып калды окшойт. Кулунуна келген экен да жаныбар, Бир жылоолоп койбайсыңбы? Жылоолорун көрбөйлүбү? Нерде кичине кыска чабып көрсөтсөң болобу? Мынакей көрүңүздөр бастыктарыны. Бир ылдыйга апарып туруп жогоруну көздөй бир чабып койсоң, жеңилдигин көрөй эле, анан баасына токтолойлу, Дамир. Мынакей азыр чабып көрсөтүп берет. Мына машинаны өткөрүп бересиң да анан чабасың. Чекерактан чабып да көрсөтүп берсин, баасына да токтолойлу. Бул машина өтүп кетери менен азыр чабып келет туугандар, байкап туруңуздар. Чоң болгон менен кеткенин көрдүңүздөр. Мына көрдүңүздөр, кыскача жеткирип өттүк. Атка экранда көрүп турган номерлер менен байланыссаңыздар болот туугандар. Дамир, кайтара берем. Атта акыйкатта суутуп миниш керек экен, көбүрөөк миниш керек экен. Минилек да күздөн берчи. Күз болсо жайда да жем жеп турса керек эле. Күздөн жем жейт. Кугазык эле. Кугазык. Жемге саратан жемдерине тоюптур да. Койгон. Баасыны канча коесуң эми? Баасына токтолойлучу. Баасын 350 деп атабыз ака. 350 000 сом. Номерлерди
айтып өтсөк, экранга да жазып калтырабыз туугандар. 79. +996 779 менен 0777 менен 19 79 80 номери менен байланыша бересиздер туугандар. Мына бул эми Дамир акыркы сөз, акыркы суроо дегендей эсеби дыйканчылык эле болуп калды, бирок ол бала эле. Кулунда келсе ошодон бери бир кол жүрсө, мынакей дыйкандардан чыкты туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Баасы 300 миң сом, 350 миң сом деп айтылды туугандар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар.